Саламатсыңар балдар. Биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы түрдүн пайда болушу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер түргө аныктама берүү менен түрдүн критерийлери, түрдүн пайда болушу тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Силер буга чейин түр деген эмне, түр жана анын критерийлерин билесиңер. Силерге булардын баардыгы тааныш маалыматтар. Анда биз түр деген сөздү эске салып алалычы. Түр деп белгилүү бир ареалды ээлеген, морфологиялык, физиологиялык белгилери боюнча окшош, бири-бири менен эркин аргындашкан, тукумчул, тукум берген особтордун жыйындысын биз түр деп атаган элек. Түргө мүнөздүү болгон белгилердин жана касиеттердин жыйындысы бул түрдүн критерийи деп аталат. Демек, булардын баардыгы эсибизде болсо, анда биз алгач түрдүн тиричиликтин түзүлүш деңгээлдеринин ичинде кайсыл орунда тура тургандыгына назар салып көрөлү. Силер 9 класстын башында тиричиликтин түзүлүш деңгээлдерин молекула генетикалык деңгээлден тартып окуп үйрөнө баштадыңар. Бул деңгээлде силер мисалы ДНК, РНК, белок, углеводдор жана башкаларды молекулалык деңгээлде окуп үйрөндүңөр. Андан соң клеткалык деңгээлде, андан соң ткань, органдык деңгээлде карадыңар, анан организмдик деңгээлде окуп үйрөнүп жатасыңар. Ал эми популяция түрдүк деңгээл дагы силерге тааныш. Андан кийин биогеоценоздук деңгээл, анан эң чоң деңгээл биосфералык деңгээл болуп эсептелинет. Мынакей ушул деңгээлдердин негизинде биз тиричиликтин түзүлүшүн окуп үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз ушулардын ичинен популяция түрдүк деңгээлге арналмакчы. Биз түрдү эң кичинекей семантикалык түзүлүштүк бирдик деп айтабыз. Эмне себептен? Карап көрөлү. Дүйнөлөр адатта дүйнөчөлөргө бөлүнөт. Жаныбарлардын систематикасынан мисал алып карап жатабыз. Дүйнөчөлөр типтерге, типтер типчелерге, типчелер класстарга, класстар түркүмдөргө, бир нече түркүмдөр алар кайра өз кезегинде андан көп урууларга ажырайт, алар тукумдарга, тукумдар түргө ажырайт экен. Мисал катары биз акыл эстүү адамды алып карап көрөлү. Демек, биз адамдар акыл эстүү адам деген түргө кирет экенбиз. Ал эми тукумубуз ошондо адам тукуму болуп калат. Уруубуз гоминидтерге кирет экенбиз, түркүмүбүз приматтарга. Классыбыз сүт эмүүчүлөргө, типче омурткалуулар типчесине, тибибиз хордалуулар тибине киребиз. Дүйнөчөбүз көп клеткалуулар, ал эми дүйнө биз жаныбарлар дүйнөсүнө кирет экенбиз. Мынакей, биз силер менен түр бул систематикадагы негизги структуралык бирдик экендигин карап өттүк. Башкача айтканда, деги эле тирүү организмдерди систематикага салганда түрүнөн баштап, анан систематикага салат экенбиз. Жаратылышта түрлөр өтө көп түрдүү. Алардын ар бирине назар салсак, ар бири ар түрлүү. Биринин канаты бар, биринин жалбырагы бар, биринин жалбырагы жок деген сыяктуу өтө ар түрдүү. Бирок ушул ар түрдүүлүктүн ичинде кандайдыр бир ирээттүүлүк бар. Башкача айтканда, тирүү организмдер жаратылышта түр түрүндө жашашат. Түр тиричиликтин негизги формасы болуп эсептелинет. Айталы, бүгүнкү күндө жер үстүндө түрлөрдүн 2 миллиондон ашык түрү белгилүү. Алардын ичинен балыктар классынын мисалы 33 миңге жакын түрү белгилүү болсо, сүт эмүүчүлөр классынын 5,5 миңден ашык түрү белгилүү. Ал эми ушул түрлөрдүн ичинен эң көбү бул кумурска сымалдар классына таандык. Көрдүңөрбү? 1 миллиондон ашык түрү белгилүү экен. Эмне себептен? Кумурска сымалдар классынын өкүлдөрү абаны дагы, жерди дагы, сууну дагы багындырган, ушул шарттарда мыкты жашоого ыңгайланышкан тирүү организмдер болуп эсептелинет. Ал эми канаттуулар классынын 10.600дөн ашык түрү бүгүнкү күндө белгилүү экен. Мындан сырткары түрдүн үзгүлтүксүздүгүнө кайрылып көрөлүчү. Бул эмне дегендик? Башкача айтканда, тирүү организмдер өзүнө окшош организмди пайда кылып, ошол түрдүн үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылат. Же болбосо маймылдан маймыл төрөлөт, карышкырдан карышкыр төрөлөт дегендей. Алдыңарда мисалы 2 орхидея гүлүнүн түрүн алып турам. Эгерде ушул 2 гүлдү бири-бири менен аргындаштыра турган болсок, анда алар тукум бербейт. Эмне себептен? Себеби түрлүү түргө кирет.
Ал эми бир түргө кирген гүлдөрдү бири-биринин өзү менен түрдөгү особтордун өзүн бири-бири менен аргындаштырсак, алар тукум берет. Эмне себептен түрдүү түрлөр аргындашпайт? Себеби алар генетикалык жактан обочолонгон жабык бүтүн система болуп эсептелинет. Аны жакындан билүү үчүн биз түргө мүнөздүү болгон белгилердин жана касиеттердин жыйындысы биз түрдүн критерийлери деп атадык. Демек, биз түрдүн критерийлерине кайрылып көрөлү. Биринчи морфологиялык критерий. Өзү эле айтып турбайбы? Сырткы жана ички белгиси боюнча бир түргө кирген особтор окшош болот. Бул жерде эки түр турат: ак аюу, күрөң аюу. Демек, булардын морфологиялык критерийлери ар түрдүкү ар бөлөк. Экологиялык критерий. Жашоо тиричилигине экологиялык чөйрөсүнө назар салып көргүлөчү. Ак аюу кандай чөйрөдө жашайт, күрөң аюу кандай чөйрөдө жашайт. Демек, ар бир түр үчүн экологиялык шарт, экологиялык чөйрө мүнөздүү экен. Мындан сырткары түрдүн критерийлеринин ичинен географиялык критерий бар. Ар бир түр белгилүү бир аймакты ээлейт. Ошол ээлеген аймагын биз түрдүн ареалы деп коебуз. Бул географиялык критерийге кирет. Ал эми этологиялык критерий дегенди окудуңар белесиздер. Этологиялык деген бул түргө мүнөздүү болгон жүрүш туруштардын жыйындысы. Мисалы, мен канаттуулардын сүрөттөрүн көрсөтүп турам силерге. Канаттуулар көбөйөрүнүн алдында, мисалы, ар кайсы түрдөгү канаттуулар ар кандай үндөрдү чыгарышат, сайрашат, же ар кандай кыймылдар жасашат, бийлешет. Булардын бардыгы түргө мүнөздүү болгон жүрүш туруштардын жыйындысы же этологиялык критерий болуп эсептелинет экен. Мындан сырткары биохимиялык критерий бар. Мен силерге мисал катары эки түстөгү тыйынчычканды алып отурам. Ушул тыйынчычкандын түстөрүн эле аныктаган гендерге кайрылып көрөлү. Башкача айтканда, ДНКнын белгилүү бир участогун биз ген деп айтабыз. Ал жерде белоктун биринчилик структурасы тууралуу маалыматтар жазылган. Мынакей, ошонун негизинде А дегенде ДНКдагы маалыматтар РНКга транскрипцияланат, андан соң РНКдагы маалыматтардын негизинде трансляция процесси же белоктун биосинтези жүрөт. Бул жерде эки жаныбардын белогуна назар салып көргүлө. Ушулардын белокторун түзгөн аминокислоталардын экөө эле алмашып калышы бул ошол жаныбардын терисинин түсү башка түскө өткөндүгүн көрүнүп турат. Демек, биохимиялык критерий бул түргө мүнөздүү болгон белгилерди молекулалык деңгээлде карап, алардын өзгөчөлүктөрүн бизге маалымат кылат экен. Эми биз түргө мүнөздүү болгон белги касиеттердин бири, башкача айтканда түрдүн критерии болгон маанилүүсү генетикалык критерийге кайрылалы. Алдыңарда кара келемиштин эки түрү турат. Экөө тең эле сыртынан караганда окшоштой. Эгерде биз мындай карап туруп, булардын морфологиялык критерийинин негизинде аныктай турган болсок, анда бир эле түргө кирет деп коюшубуз мүмкүн. Балким булардын этологиялык жактан дагы критерий окшош болушу мүмкүн. Бирок эгерде алардын клеткасына, клетканын ядросундагы хромосомалардын жыйынына кайрыла турган болсок, биринчи кара келемиштин диплоидтик хромосомалык жыйыны 38 экен, ал эми экинчи кара келемиштин диплоидтик хромосомалык жыйыны 42 экен. Демек, дал ушул хромосомалык жыйындардын негизинде биз бул эки жаныбарды эки түргө кирет экен деп аныктайт экенбиз. Демек, дал ушул түрдүн критерийлеринин жардамы менен биз кайсыл жаныбар же кайсыл өсүмдүк же кайсыл организм кайсы түргө кире тургандыгын аныктап тактап алабыз. Балдар, биз жогоруда айттык, түр бул систематикалык бирдиктердин ичинен эң кичинекей деп. Көрсө, түр дагы кичинекей эмес экен. Ал дагы майда бөлүкчөлөрдөн, популяциялардан турат экен. Анда алар кандай экендигине назар салып көрөлү. Популяция бул эволюциянын элементардык түзүлүшү болуп эсептелинет. Эмне себептен? Себеби, мынакей мен силерге түрдүн ареалын көрсөтүп турам. Ушул ареалда белгилүү бир түр жашайт. Бирок түрлөр бүтүн эмес. Алар өз кезегинде географиялык популяциялардан турат. Географиялык популяциялардын ортосундагы аралык 1000ден 2500 километрден ашса, ал эми ал популяциялар өз ичинен кайра экологиялык популяцияларга ажырайт экен. Булардын ортосундагы аралык 50ден 100 километрге чейин жетет.
Булар дагы ажырайт экен. Алар элементардык популяциялар деп аталат. Элементардык популяциялардын ортосундагы аралык 15 километрден 30 километрге чейин жетет экен. Демек, элементардык популяциялар экологиялык популяцияга, экологиялык популяциялар географиялык популяцияга, географиялык популяциялар биригип келип анан түрдү түзөт экен. Демек, түр дагы өз ара татаал түзүлүштө турат экен да. Эми мен силерге микроэволюция тууралуу маалымат берейин. Биз жана айтып өттүк, түр бүтүн бойдон өзгөрбөйт, анын популяциялары өзгөрөт деп. Ал эми популяцияларын түзгөн особторго кандайдыр бир тукум кууган өзгөргүчтүк пайда болсо, жашоо үчүн күрөштө табигый жактан тандалып, ошол организмдердин белгилүү бир чөйрөдө жашап кетишине мүмкүнчүлүк түзсө, кандайдыр бир ыңгайланышуу пайда болсо, ал акырындап жаңы түрдүн пайда болушуна алып келет. Башкача айтканда, микроэволюциянын натыйжасы бул жаңы түрдүн пайда болушу. Ал эми түрдөн чоң табигый топтордун пайда болушун биз макроэволюция деп атайбыз. Мынакей ушул түрдүн пайда болушуна эми биз кенен кеп кылып көрөлү. Адегенде мен ушул айткан сөзүмдү бир аз дагы кененирээк толуктап бергенге аракет жасап көрөйүн. Биз микроэволюция деп айттык. Микроэволюциянын натыйжасында түр пайда болот дедик. Мында тирүү организмдерге таасир этүүчү, анын баягы гендик материалдарын өзгөртүүчү факторлор бар. Эволюциянын элементардык факторлорун өз ичине багытталган факторлор. Буларга жашоо үчүн күрөш, табигый тандоону киргизебиз. Ал эми багытталбаган факторуна ген дрейфи, тиричиликтин толкундары, мутация жана обочолонууну кошобуз. Мынакей ушул факторлордун бардыгы таасир этип, анын натыйжасында популяцияда мутациянын көбөйүшү байкалат. Мутация бул элементардык эволюциялык материал болуп эсептелинет. Булардын негизинде популяциянын генофонду өзгөрөт. Популяциянын генофонду деген эмне? Бул популяцияны түзгөн ар бир особтордун генотипинин жыйындысын биз популяциянын генофонду деп айтабыз. Дал ушул генофондун өзгөрүшү өз кезегинде ошол түрдүн белгилүү бир чөйрөдө ыңгайланышына же жаңы түрдүн пайда болушуна алып келет. Демек, микроэволюциянын натыйжасы бул түрдүн пайда болушу экен. Эми бул түр кандайча пайда болот? Муну жакындан түшүндүрүү үчүн мен төмөндөгүдөй схеманы пайдаланып көрөйүн. Убакыт деп белгиледим. Белгилүү бир убакытта алгачкы түрдүн популяциясы көрүнүп турат. Популяция убакыттын өтүшү менен улам жашап, тиричилигин кыла берет, бирок алгачкы түрдүн географиялык түрчөлөрү пайда боло баштайт. Жана биз анын механизмин карап өтпөдүкпү жогоруда? Анан алар акырындап эки жаңы түрдүн популяцияларын берет экен. Көрдүңөрбү? Алгачкы түрдүн популяциясы келип, анан алгач түрдүн географиялык түрчөлөрү пайда болот дагы, ал эки жаңы түрдүн популяциясынын башталмасын берет экен. Мынакей түрлөр ушундай жол менен пайда болот. Биз силер менен бүгүнкү күндө түрдүн пайда болушунун бир нече ыкмаларын карайбыз. Жай, өтө узак убакытта жүрүүчү жана кокусунан ыкчам жүрүүчү ыкмалар бар. Жай жүрүүчү жолунда өз ара биз дивергенциялык жана филетикалык жолун карасак, ал эми кокусунан ыкчам жүрүүчү жолунда биз гибридогендик ыкманы карайбыз. Дивергенциялык ыкма кандай? Мында алгачкы түр акырындап эки жаңы түрдүн пайда болушуна алып келет. Башкача айтканда, бир түрдөн эки түр пайда болот. Дивергенциялык жол менен түрдүн пайда болушу бул чыныгы түрдүн пайда болушу деп аталат. Эки же андан да көп жаңы түрлөр пайда болушу мүмкүн. Ал эми филетикалык жол менен түрдүн пайда болушу, мында алгачкы түр акырындап жаңы түрдүн пайда болушуна негиз болот. Башкача айтканда, бул жерде түрдүн саны көбөйбөйт, тескерисинче алгачкы эски түрдөн жаңы түр пайда болуп атат. Булардын бардыгы узак убакыттарды, бир нече миңдеген тугумдарды өз ичине камтыйт. Ал эми гибридогендик ыкма булардан айырмаланып өтө бат жүргөн ыкма. Мында эки алгачкы түрдөн жаңы гибриддик түр алынат. Көрүп турасыңарбы? Демек, алынган түр гибрид болуп эсептелинет экен, эки түрдүн кошулушуна. Селекцияда дал ушул гибридогендик ыкманы пайдаланып, биз селекционерлер жаңы түрлөрдү алып жатышат. Башкача айтканда, жаныбарлардын жаңы породаларын, өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун алышат. Бул өтө ыкчам жүргөн ыкма экен.
Эми биз ушул түрдүн пайда болушунун ыкмаларын ар бирине мисал келтирип, жакындан таанышып көрөлү. Алгач биз силер менен дивергенцияга кайрылалы. Мында биз жогоруда айтып өттүк, алгачкы түрдөн 2 же андан көп жаңы түрлөр алынат дедик. Мисал катары бул коёндорду алалы. Коёндор белгилүү бир территорияда жашап, көбөйүп, өсүшөт, бирок акырындап алардын ареалы кеңейе баштайт да, алар чоң ареалды ээлеп, алыска миграциялана баштайт. Түрдүү геологиялык процесстердин жүрүшүнүн натыйжасында, мисалы, ошол түрдүн ортосунан обочолонткон географиялык обочолонтуу пайда болду. Биздин шартта, мисалы, дарыя пайда болду деп коелу. Дарыянын түндүк жагында, түштүк жагына экиге бөлүнүп кетти бул түр. Эки тарапта эки түрдүү экологиялык шарттар бар. Демек, ал шарттарга ыңгайланышуунун натыйжасында түрдө түрлүү өзгөрүүлөр пайда болду. Ошол өзгөрүүлөрдүн негизинде аларда түрдүү мутациялар пайда болуп, алар тандоодо эгерде ыңгайланышууга жардам берсе, биологиялык обочолонууга алып келип, жаңы түрдүн пайда болушуна негиз болуп отурат. Көрдүңөрбү, алдыңарда бир түрдөн эки жаңы түр пайда болуп атат. Бул дивергенциялык ыкма болуп эсептелинет. Ал эми филетикалык ыкмада биз жана айтып өттүк, алгачкы түр акырындап жаңы түрдүн пайда болушуна негиз болот деп айттык. Башкача айтканда, эски түрдөн жаңы түр пайда болот. Буга мисал катары биз кадимки эле минип пайдаланып жүргөн жылкыларды алып көрөлү. Ушул жылкылардын түпкү теги качандыр бир мезгилде жашаган кичинекей сүт эмүүчүлөр болгон десе ишенбесеңер керек, Чындыгында ушундай кичинекей сүт эмүүчүлөр акырындап филетикалык жол менен жаңы бүгүнкү күндө биз пайдаланып, күндөлүк жашообузда колдонуп жүргөн аттар келип чыккан экен. Бул филетикалык жол менен жаңы түрдүн пайда болушу. Ал эми гибридогендик жол менен жаңы түрдүн пайда болушунда эки алгачкы түрдөн жаңы гибриддик түр алынат дедик. Мисалы, кайрак жерде, кургак жерде мыкты түшүм берген буудайды алуу үчүн селекционерлер түшүмдүү буудайды жана кайрак жерде өскөн кара буудайды сортторун пайдаланып туруп гибридин алышат. Башкача айтканда, эки бөлөк түрдү араңдаштыруунун натыйжасында жаңы гибридогендик түрдү алышат. Бул ыкма өтө бат, салыштырмалуу филетикалык дивергенциялык жолго караганда, жана ыкчам жүрүүчү ыкма. Мынакей балдар, биздин сабагыбыз соңуна келип бара жатат. Ошондуктан мен силерге төмөндөгүдөй тапшырма менен кайрылып көрөйүн. Тапшырмабыз кандай? Тапшырмабыз түрдүн пайда болушунун механизми кандайча ишке ашат деген суроо турат. Сүрөткө назар салып көргүлө. Адегенде биринчи сүрөттө үлүлдөрдүн түстү кызыл, көк, жашыл түстөгү ошол эле убактарда арасында күрөң да үлүлдөр турат. Түстүү үлүлдөр өтө чоң болот. Көрүп турасыңар, сүрөттө. Демек, анын жырткычтары ошол үлүлдөрдү жеп жаткандыгы атайын сызыкчанын жардамы менен көрсөтүлүп турат. Демек, алар акырындап кийинки сүрөттөрдө азайып отуруп, акыркы сүрөттө дээрлик күрөң ошол чөйрөгө жакын түскө ээ үлүлдөрдүн калгандыгын көрүп турасыңар. Түстүү үлүлдөрдөн экөө эле калыптыр. Бул эмне деген сөз? Бул кандайдыр бир өзгөргүчтүк пайда болуп, ал жашоо үчүн күрөштө табигый жактан тандалды. Демек, жаңы түр пайда болду. Ушул түрдүн пайда болушу жана жогоруда айткан ыкмалардын баардыгын пайдаланып туруп, силер түрдүн пайда болушунун механизмдерин иштеп келсеңер болот. Мынакей балдар, ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер түрдүн критерийлерин эске салуу менен түрдүн пайда болушунун ыкмалары, дивергенциялык ыкмасы, филетикалык ыкмасы жана гибридогендик ыкмасына токтолуп өттүк. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.